Biz Saraltın orta mektebining o'quvchilari Aydayдын өлүмүнө кайдыгы мамиле жасай албайбыз. Азыркы тапта кыздарга карата зордук-зомбулук аябай күчөп жатат. Биз зордук-зомбулукка каршыбыз. Биз азыркы учурда ушул Айдай досубуз дагы зордук-зомбулуктун аркасынан курман болду. Биз ушул Айдай досубузду зордуктаган жана күч көрсөткөн адамдарга өлүм жазасын каалайбыз. Биз зордук-зомбулукка каршыбыз жана ушул биз жакшы өлкөдө жана зордук-зомбулук жок өлкөдө жашашыбыз керек. Азыркы мезгилде ар бир кыргыздын кабыргасы кайышып, жүрөктөрүнө кан толуп, көздөрүнөн жаш агып турган мезгил. Өз жерин коргоп, мекенди ыйык тутуп, намусту бийик коюп, согушта каза болгон жоокерлерге тайзым. 15 жаштагы Элзаданын окко учуп өлгөнү кыз катары мени дагы убайымга салды. Ар бир чек арада туулуп өскөн кыздын эрки жана ошол элге болгон баасы улуу болот. Ал мекенге кандай бала тарбиялашты жана өстүрүүнү жакшы билген. Катардагы кыз эмес эрки күчтүү, эр уламдарды, баатырларды тарбиялап чыга турган муун каза болду. Ал жарык жашоого үлгүрбөгөн, тынч жашоого муктаж бойдон бир өмүр тынч жашоого кете берди. Кош эми биздин баатыр кыз Элзада. Мен ошо биздин үйүбүз тажиктердин үйүнө жакын болгондуктан уруштан качып келдик. Биз 17 сентябрда качып келдик. Келгенибизге 4 күн болду. Мен президентибизден ошол чек аранын маселесин чечип берүүсүн суранат элем. Биз ошентип башка бөөлөрдүн үйүнө келдик, тааныбаган адамдардын үйүнө келдик. Анан бизге жакшы мамиле кылып жатышат. Дагы бул жерде мага жакты, бирок өзүңдүн үйүңө баары бир тойбойт экенсиң. Анан биздин үйүбүз тажиктердин алдында болгондуктан биз Саралтын деген айылга келдик. Анан ошол жакта келгенибизге 4 күн болду. Анан биз бул жака мектепке чакырды. Ошондой эле биз мектепте бул жакта окуп жатабыз. Ушу мен болсо ушул жерде тажик менен кыргыздын багы урушпашын каалаймын. Ошондой эле багы өлкөбүздө тынчтык болушун каалайм. Biz soğuksuz ülkede yaşamamız gerek. Kızlardan okul